согуштан кийин түзүлгөн уюм болуп саналат. Эмне үчүн негизи эле ошол экинчи согуштан кийин көп адамдар каза болгондон кийин, каза болуп, анын натыйжасын адамдар көргөндөн кийин ал жактан ушундай тынчтыкка, дүйнөнүн мамлекеттерин достукка, биримдикке чакырган бир уюмду түзөлү дешет дагы. Ушул Бириккен Улуттар уюмун түзүшөт. Ал бул уюм 1945-жылы 24-октябрда расмий ишке баштаган. Канчанчы октябрда анын уставын кабыл алыштырды? Октябрда кайсы числодо? 1945-жылы 26-июнда Сан-Францискодо биринчи устав кабыл алынган. Ошондон бери ал буунун официалдуу түрдө мыйзамын. Канча мамлекет бар? 193 мамлекет бар. Быйыл канча жыл болду? 80 жыл болду Бириккен Улуттар уюмуна. Бириккен Улуттар уюмунун канча канаты бар? Алар кайсы иштер менен иштешет? Канча структурасы бар? 4 структурасы бар. Кандай? Коопсуздук кеңеши, эл аралык соту, Генералдык ассамблеясы, экономика жана социалдык кеңеши. Бириккен Улуттар уюмуна биздин президент да барып, ар дайым эмне кылып келет? Катышып келет. 4 жылдан бери ошол жакта бузулбай берип келет. Быйыл биринчи жолу бүт президенттер арасында биздин гана президент азыр дүйнөдө геноцид болуп атканын кээ бир мамлекеттер, башка мамлекеттер ошо Бириккен Улуттар ичинде эле мамлекеттердин арасында туура эмес иштер жүрүп атканын, Бириккен Улуттар ошого көз жумуп коюп атканын бардыгын ачыкка эмне кылды? Чыгарып айтты. Ошол биздин президент айткандан кийин кээ бир мамлекеттерде эмне болду? Тынчтык орноду. Азыр президентибиздин бир кайрылышы. The Assembly will now hear an address by His Excellency Sadra Shadia Zafarov, President of the Kyrgyz Republic. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Ассамблеяда биздин президентти тааныштырды. Урматтуу төрайым, урматтуу башкы катчы мырза, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар. Алды менен Анна-Лена Бербогайымды Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 80-сессиясынын президенти болуп шайланышы менен чын жүрөктөн куттуктап, ишине ийгиликтерди каалаймын. Быйыл биз дээрлик бир кылым бою жер жүзүндө тынчтыкты, коопсуздукту жана өнүгүүнү коргоп келген уникалдуу уюм Бириккен Улуттар уюмунун 80 жылдыгын белгилеп жатабыз. Өткөн 80 жылдын ичиндеги көптөгөн чыр-чатак, жаңжалдарга карабастан, Кудайга шүгүр, дүйнө 3-чү дүйнөлүк согушка дуушар болгон жок. Мындай аламатты болтурбоодо албетте Бириккен Улуттар уюмунун орду чоң. Уюм эл аралык баарлашуунун аянтчасы гана болуп кала бербестен, глобалдык кагылышуулардын алдын алууда өзгөчө ролду ойноду. Бүгүнкү күнү дүйнөлүк саясатта регионализм тенденциялары күч алууда. Баалар өсүүдө, ликвиддүүлүк жетишсиз, экономикада санкциялар согушу уланууда. Терроризм жана экстремизм коркунучу бардык өлкөлөрдү тооруп турат. Учуртагы сыноолорго карабастан, Бириккен Улуттар уюму моралдык бийлиги жана институттук потенциалы бар бирден бир универсалдуу уюм бойдон калууда. Биздин 2 банкка санкция салыныптыр. Биздин 2 банк Кыргызстан ичинде эле иштеп атат да. Хотя ал банктар азыр бүт дүйнө жүзү менен иштешкен. Ага эмнеге санкция салынган дегенде, Россияга санкция салгандыктан биздин банкка да санкция салдык деп салыныптыр. Ошону президент ушул Бириккен Улуттар уюмунун ушул ассамблеясында ошол жөнүндө айтты. Эмнеге санкция салынат? Биз по-любому ошо Россияга жакын тургандыктан, экономикабыз анча-мынча Россияга көз каранды болгондуктан биз аны менен иштешебиз. Силердин жөндөн-жөн санкция сала бергендериңер бир мамлекет менен ал мамлекет жакпай калды деп эле санкция сала бергендериңер туура эмес деп. Андай башка өлкөнүн президенттери ушул жакка чыгып, ушундай чоң кайрылууларды жасаган жок.
Анткени алар көп учурда буларга көз каранды болгондуктан. Бирок Бириккен Улуттар Уюму бул деген адамды көз каранды кылыш үчүн эмес да, адамдардын укугун коргош үчүн түзүлгөн уюм. Коррупцияга жана кылмыштуулук менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына сөз сүйлөө үчүн 4-чү жолу келишим. 3 жыл катары менен келип кетип, кулакка жагымдуу, жакшынакай сөздөрдү сүйлөдүм. Бүгүн мен миллиондогон кишилердин жүрөгүнө өйгөн көйгөйлөрдү ачык айкын айтайын деп чечтим. Дүйнөнүн чар тарабында, ар булуң бурчунда, Европада, Жакынкы Чыгышта, Африкада жана Азияда жаңы куралдуу кагылышуулар жана согуштар тутанууда. Миллиондогон адамдар үй жайынан ажырап, өз жерин, өлөм төшөгүн таштап кетүүгө аргасыз болууда. Миллиондогон адамдар курман болууда. Жапа чеккен адамдар кимдер? Негизинен карапайым эл. Алардын өлүмүнөн акча жасаган бул дүйнөлүк саясатчылар. Биз көптөгөн элдердин, Палестинанын, Украинанын, Судандын, Сириянын жана башкалардын азап чегип жатканына көз жұмып олтурбашыбыз керек. Ал жерлерде согуштук аракеттер уланып, карапайым адамдар кырылып, адам укуктары бузулууда. Дүйнө коомчулугу өзүнүн өзүмчүл геосаясий кызыкчылыктарына таянып, аталган чыр-чатактарга мунусу көбүрөөк, ал эми тигиниси азыраак маанилүү деген принцип менен мамиле кылып, кош стандарттуу ыкманы колдонууда. Украинада дээрлик 4 жылдан бери жаңжал уланып, адамдар өлүп, жарандары өлкөдөн качып чыгууда. Биз АКШ президенти Дональд Трамп менен Россия президенти Владимир Путиндин Украинадагы жаңжалды жөнгө салууга багытталган аракеттерин жана чечимдерин колдойбуз. Биз буга кызыктарбыз. Анткени Россия Украина жаңжалынан улам биз дагы жапа чегип жатабыз. Өлкөгө да кесепетин тийгизүүдө. Кыргызстан экономикасын өз алдынча чыңдоого күчүрөп аракеттенип келебиз. Андыктан негизсиз санкцияларды өлкөнүн ички иштерине кийгилишүү катары жана жаңыдан мурдап өтүп келе жаткан экономикабызды төөсүнөн ылдый басуу деп баалайбыз. Мен дайыма айтып келгем жана дагы бир жолу кайталаймын. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин ар дайым так аткарып келген жана аткара беребиз. Бирок биз жарандарыбыздын кызыкчылыгын өлкөнүн экономикалык өнүгүүсүн курмандыкка чала албайбыз. Көрдүңөр, биздин президент ошол жерде чоң Кыргызстанга катарында жарыяланган санкциялар айрым бейөкмөт уюмдар жана кара ниет жарандарыбыз тарабынан жайылтылган ошол трибунадан аябай чоң маанилүү маселелерди жеке гана башка президенттер деле башка өлкөлөр деле сүйлөдү, бирок биздин президент глобалдык маселелерди алып чыкты. Ал эми Бириккен Улуттар деп чечишкен. Буну өзүңөр айткандай буга себепкер эмне болгон? Согуш болгон. Согуш учурунда биз билебиз, биздин ата бабаларыбыз биздин ата мекенибизди коргоду. Азыр биз эми ар кандай сөздөрдү айтып атабыз, ал учурда биздин ата мекенибиз болчу, Россия болчу депчи. Бирок ал учурда дүйнөлүк согуш болуп аткан соң, Гитлердик фашизм дүйнөлүк согушка чыгып аткан соң, Россияга эле кол салды эле. Бизге чейин канча мамлекетке кол салды эле? Дүйнөлүк согуш канчанчы жылы башталды эле? 39-жылы башталып, 1-сентябрда башталып, 45-жылы 2-сентябрда бүткөн, баарыбыз билебиз. Бизге чейин көптөгөн мамлекеттерде эмне болгон? Кол салып, башын тирип келген, алардын ичинен эң көп жапа чеккен бул еврей улуту болчу. Еврей улутуна геноцид болгон, Азыр ошол эле улут башка улутка эмне болду? Геноцид жасап атат. Иранга, Пакистанга, биз ошону эч качан жол бербешибиз керек ошондорго. Биз азыркы биздин келечегибиз биздин колубузда да. Кыргызстандын келечеги силердин колуңарда. Кайдан билесиңер, балким могу каста бирөө президент болосуң, балким бирөө ГМОнун президенти болосуң. Аякта байкасаңар только американец болсун деген жок. Аякта президент любой өлкөнү шайланып калышы мүмкүн. Азыр ГМОнун мүчөлөрүнө силер айткандай 193 өлкө болуп атат. Негизги штаб-квартирасы
Бирок Венада, Женевада, Нейболиде эмнелер бар? Кошумча кеңселери бар. Расмий тилдер англис, француз, орус, кытай, араб тили. Көрдүңөрбү? Орус тили баары эмне алган? Көп негизи Россия чоң дүйнө жүзүндө чоң өзүнүн салмы бар, өзүнүн веси бар. Орус тили дагы сөзсүз түрдө кирген. Жетекчилер мына Антони Гутерш, анан Филимон Ян. Бирок быйыл жана биздин президент айткан Айтор айыбы болду. Негизделгени мына уставдын кабыл алынганы жана бул күчүнө кире баштаганы. Ал эми Кыргызстанда качан күчүнө кирип качан негизделген? 1992 жылы 2 мартта анткени биз ошондо суверенерди эгемендүү мамлекет болдук да, ага чейин биз жок Россия козгонот, ага чейин биз СССРде болдук. Анда деле эч кимге козгонот эмес, биз просто СССРде болдук. Союздардын бириккен союздардын муунунда болчу. Азыр эми биз өзүнчө, өз алдынча, көз карандысыз мамлекет болгондуктан буга өз алдынча кире алдык. Мурун биз СССР катары кирчик, кийин биз уже өзүбүз кирдик, Кыргызстанды. Жана ошол жактан эле биздин президентибиз эмне деген сунуш киргизген? Ак илбирстер билесиңер, бул бизде эле бар, Кызыл китепке ошону киргизүүнү сунуштаган. Биз деле ойлонуп отуруп эле, муну биз Кызыл китепке киргизип коелучу дегенге эмнебиз? Андайга болбойт эч убакта. Аны дагы ошондой биологдордун, зоологдордун кеңеши менен киргизе алабыз, Ошондой эле биздин Сулайман Тоғуз дагы эмнеде, ЮНЕСКОда. Буу боюнча түшүндүңөрбү? Эмне экен? Коопсуздугун, укугун сактаган уюм. Согуш бир эле мамлекетке залалкасын тийгизет бекен? Жок, согуш бир эле мамлекетке эмес, андан башка дагы жакында менен келе жаткан мамлекеттерге чоң залалкасын тийгизиши мүмкүн. Мисалы Кыргызстан жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттер катары болуптайт. Анан биздин дагы башка кошуна мамлекеттерге дагы залалкасын тийгизет. Мисалы Украинада болгон согушта дагы бизге эле эмес, бүтүн Орто Азияга чоң залалкасын тийгизет. Мисалы чек араларды жаап ташташкан, качкындар келип башташкан. Ошондуктан өлкөбүздө тынчтык болуп калат. Назик Бириккен Улуттар Уюмунда канча мүчө бар? 193 мүчө бар. Бирок башталышында 1944 жылы 5 жылы 54 мамлекет менен гана баштаган, бирок азыркы учурда 193 мамлекет бар. Биздин мамлекет 1992 жылы 2 мартта официалдуу түрдө катыша баштады, регистрация. Молодец. Бириккен Улуттар Уюмунун канча структурасы бар экен? 4 структурасы бар. Биринчи бул Консулдук кеңеш, андан кийин эл аралык сот, андан кийин Генералдык ассамблея, анан экономикалык жана социалдык кеңеш. Бириккен Улуттар Уюму боюнча түшүндүкпү балдар? Бул эмне экен? Биз мурун мындай американский бреме деп койчук, организация жок. Бул бүткүл дүйнөгө чоң таасири бар, чоң уюм, бул жөнөкөй эле бир жөн эле эме эмес, организация эмес. Бүткүл дүйнөгө чоң таасири бар, чоң организация. Ошо менен силер түшүнсөңөр, биздин бүгүнкү сабагыбыз